Жарандык коом байманаптардын аракетин көзөмөлдөөдө колдонуп турган дагы бир ресурстан айрылып калуу алдында турат. Тагыраагы Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин салык декларациясын ачык жарыялоону мындан ары токтотуу сунушталууда. Мындай сунушту экономика министрлиги киргизүүдө. Декларант атайын декларацияны бир нускада толтурат. Ал ыйгарым укуктуу кызмат адамы тарабынан ырыстоо жол жобосу аяктагандан кийин декларантта калат колунда. Бөлөк ыйгарым укуктуу кызмат адамы декларациянын көчүрмөсүн жасоого тыюу салынат. Салык кодексиндеги салык кызматкерлерин мекеменин расмий сайтына мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси, чыгашасы жана мүлкү тууралуу маалыматты жарыялап турууну милдеттендирген берене алынат. Бул өзгөртүүлөр менен бизнесмендердин укугун коргоону көздөп жатышат. Бирок мындай учурда бизнесмендер жана аткаминерлер коомчулуктан байлыгын жашырганга шарт түзүлөт. Легалдаштырылган мүлктү жана кирешелерди көрсөтүү менен келерки жылкы бирдиктүү салык декларациясы милдеттүү түрдө берүүгө талаптарды белгилебейт. Азыркы салык кодексине ылайык мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы салык мекемесинин расмий сайтына ачык жарыяланып турат. Бирок сайтты ачканда 2020 жылдан бери андагы маалымат жаңылана элек экенин көрүүгө болот. Журналисттер буга чейин кайсы бир аткаминердин же бизнесмендин атында кандай мүлктөр катталгандыгы боюнча маалыматты салык мекемесинин расмий сайтынан алып келген. Эгер мыйзамга аталган өзгөртүүлөр киргизилсе, ал кабыл алынса, анда мамлекеттик кызматкерлердин, аткаминерлердин, бизнесмендердин атында эмнелер катталгандыгын көрүүгө мүмкүнчүлүк чектелет. Декларацияда камтылган маалыматтар декларанттын жашыруун сыры деп таанылат жана ачыкка чыгарылууга тийиш эмес. Негизи күч органдары кайсы бир чиновникти мыйзамсыз баюу беренеси менен шектеп кармаганда, журналисттер анын байлыгын, мүлкүн дароо иликтеп чыгарып келген. Мисалы, мүлктөрүн киреше булагын көрсөтпөй мыйзамсыз баюу деген берене менен биринчилерден болуп мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөбек Зилалиев айыпталган. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, ушул күнгө чейин соту бүтө элек. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиев ушул берене менен 5 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Бул Кыргызстанда мыйзамсыз баюу деген берене боюнча сот чечими чыккан алгачкы иштердин бири. Былтыр финанс полициясы жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке карата ушул берененин негизинде териштирүү баштаган. Расмий маалыматка ылайык 2019 жылы мыйзамсыз баюу беренесине байланыштуу 19 материал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Башкы прокуратура 14 сентябрда мурдагы министр Доскул Бекмурзаевдин мыйзам талаптарын бузганын аныктаган. Анда Бекмурзаев салык кодексине ылайык 2022 жылы өзүнө жана жакындарына таандык болгон киреше чыгаша мүлктөрү боюнча декларация тапшырган жок. Буга чейин аткаминерлер киреше чыгашаларын мүлктөрүн көрсөтпөй декларация тапшырбай салык төлөөдөн качышса, мыйзам талаптарын бузду деп айыпталып келген. Аталган мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, жогорку кеңеш тарабынан колдоо тапса, анда эч бир мамлекеттик кызматкердин мүлкү коомго ачык болбой калат. Эсиңиздерде болсо, 2021 жылы президент Садыр Жапаров тендерлерди жашырууга мүмкүндүк берген мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Журналисттер бул порталды пайдаланып Камчек Ташиев, Арызбек Бурканов, Акылбек Жапаров сыяктуу таасирдүү адамдарга байланыштуу тендерлердин чоо жайын иликтеп коомго жарыялап турушкан. Бул портал миллиарддаган сомдордун жүгүртүлүшүн көзөмөлдөөгө шарт түзүп келген. Маселен, 2021 жылдын 8 айында мамлекеттик мекеме компаниялар 73 миллиард сомго сатып алууларды жүргүзгөн. Бул журналисттер ушунча каражат кантип короп жатканын текшере алат деген сөз эле. Ушуну менен иликтөөчү журналисттер дагы бир ачык ресурсунан айрылып калуу алдында турат.